түнү банан издеп кетишет, себеби балам жиндилик кылып атат. Жиндилик кылса 1 саат ыйлап болбойт дегенге көнөт бала. Ошо 1 жашта, 2 жаштагы бала түнү менен ата энесин конфет таптырса, эртең 17-18 чыкканда мага лексоз алып бересиз. Биринчи эмнеден баштайбыз? Баланын табиятынан. Сизге 3 бала берди. 3 балаңыз кандай табиятта? Бул балага бакырып, кыйкырып тарбиялаганда баланын 2 жолу болот. Кээ бирки балдар сезимтал, өзү жумшак, табияты жакшы балдар сынып калат. Ар ким эле балаңды мындай тарбияла, бирөөсү эркин тарбияла, демократиялуу десе, бирөө катуу кармаш керек. Мурунтан эле биздин салттуу тарбия эле жакшы болгон десе, кээ биркиси баланы азыр заман башкача тарбиялагыла деген учур болуп атат. Кимди угушун эле билбей калып, ата энелер кыйналып атат чынында. Негизи биз кимди угушубуз керек дегенде, биз эгер мусулман болсок, өзүбүздүн менталитетке ылайык, динибизге ылайык тарбияга карманышыбыз керек. Биз мурдадан эле ошондой ыйман жолунда адеп акылактуу улууларды сыйлаш керек деген өзүбүздүн салттуу тарбияда карманганбыз. Ошолордон өтөрү жок. Бул биздин динибиздеги балдарыбызды кийин ата энесин сыйлаган, карылыкта кам көргөн тарбияга ыктаганыбыз туура болот. Бул динде эми сүннөт боюнча тарбия деп атайбыз. Бизге үлгү катары берилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолу, анын балдарга кылган мамилеси, тарбия тууралуу хадистерине таянсак болот. Экинчиден, баары эле блогерлерби, психолог балдарды андай тарбиялаш керек, мындай тарбиялаш керек, мындай кылсаң бузасың, мындай кылсаң такыр болбойт дегенди карап көрүш керек. Баардык эле маалымат туура боло бербейт. Биз сынчыл ой пикир деп коебуз, критическое мышление менен балага чынында эле ошол айтып аткан адамдын маалыматы дал келеби, ал ким өзү. Биз маалымат булагында биз ишене турган ал адамдын адистиги кандай. Мисалы, ошол психологиялык билими бар адам болсо, өзүнүн бала чакасы болсо, анан бала тарбиясында биздин ишенимдерибизге, баалуулуктарыбызга туура келсе уксак болот. Туура келбей эле демократиялык ушундай болчу болсо болбой калат. Анан баары эле баланы мисалы урбай тарбиялаш керек, бакырбай тарбиялаш керек дегенде, кээ бирки ата энелер ойлойт экен, такыр эле баланын баарын эрке талтаң кылып эле, оюна келгенде эле такыр тыйбаш керек экен, чектебеш керек экен, оозу каалаганды жеп, өзү каалаганды алып ушундай бала жыргап жашаш керек экен, ошондо бактылуу балалык болот экен деген дагы катачылыктар болот. Негизи биз бул чындыкка таянган, илимий изилдөөлөргө таянган баланын тарбиясында педагогикалык жана психологиялык билимдерге таянышыбыз керек. Себеби тарбиялуу бала болсун дейбиз, бирок аны кайсы этаптарда экенин конкреттүү түрдө кандай иш-чараларды кылсак, эмнелерди айтсак, качан айтсак, ал ишке ашат дегенди педагогика илими жана психологиялык илимдер бизге жардам берет, бизге ошол илимий методологиялык иш-чараларды бекемдеп берет. Мурда бул советтик дöwөрдө өтө жакшы каралган болчу. Бирок азыркы ушул акыркы 30 жылда башаламан болуп кетти. Ар ким ар нерсени айтып, бирөө Американын жолун жолдосо, бирөө Европаны, да бирөө Кытайлардыкын айтып атат. Япония же Монтессори ыкмасы кандай деп башы айланып калган. Демек биз маалыматтын булагы, түп тамыры кайсы жака барып такалат. Эгер ошол айтып аткан адам өзүнүн бала чакасы болсо, өзүнүн ишенимдери, жашоосу жана өзүнүн билимин тастыктаган дипломдору болсо, биз ошого ынансак болот. Жөн эле чыгып алып, оюна келгенди эле сүйлөй бергенге ар бирине эле ишене берүү болбой калат. Илгашыбыз керек. Негизи баланы азыр бакырбай, кыйкырбай тарбиялаш керек дегенде, биздин салттуу Кыргызда какс-кокс кылып туруш керек, бала ата энесин сыйлап туруш керек, биротоло эле ээн баш, бей баш болуп кетпейби деген дагы түшүнүк бар. Ооба, биз азыр гумандуу тарбия деп коет. Бул адамгерчиликтүү, аң сезим менен, урушпаган, катуу зор зомбулук көрсөтпөгөн учурда баланы жакшы иштерге мотивация берип, анан ошого жетелөө. Бул гумандуу тарбиянын башында азыр 90 жаштагы советтик психолог-педагог Шалва Мунашвили дагы турат. Анан туркиялык биздин боордош жана диндеш туугандарыбыз бар. Алардын дагы баланын сүннөт тарбияда деле, мисалы биз баланын же башка адамды
намаз окугунда уруп жүрүп окутпайт да. Адамдын аң сезими менен, сезимдери менен жетелеп, жакшы таасир калтырып, ошол бала ушунчалык таасирленип мен ушундай жашашым керек дегендей таасир алыш керек. Бала мал эмес. Отун берип коюп, суусун берип коюп, камап коюп, багып, анан кийин эртең бир керекке жаратабыз деген. Бул балада аң сезим бар. Балада ошол аң сезимди Аллах Таала бергенден кийин аны туура тарбиялап, түздөп жетилтишибиз керек болуп калат. Ошондо балага түшүндүрүү менен, көрсөтүп берүү менен, жашоо образы менен жана ата-энеси өзү үлгү, модель болуп берүү менен жеткирсе аябай туура болот. Бул боюнча бизде мектептерде да педагогикалык бир аз мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн. Мугалимдер өзү баланы баягындай кемситкен учур болуп калышы мүмкүн, же ата-энелер өтө катуу карманып. Эмне үчүн ата-энелер бала тарбиялоодо катуу кармап, кыздарды деле катуу кармап, урушуп, мындай тыйып, кызга 40 үйдөн тыюу, эркек баланы катуу уруп, согуп тарбияласа тың болот дегени бул коркуу эмоциядан келип чыгат. Себеби биз балабыз жаман болушунан коркобуз, кызыбыз жаман болуп чыгышынан коркобуз дагы, анан кой, андан көрө мен мындай катуу эле кармайын, контролдо кармайын, тотальный контроль болуп, баспа, турба, отурба, ушундай өтө катуу чектөө коюп ашырып беребиз. Ошол учурда биз мээрим берип, балага жакшы сүйлөп, ага дагы ишеним артып, бир аз эркиндик берип, бирок чекти коюп, мисалы, ооба, балам ойноп кел, бирок саат 6-да келип кал. Балам макул, мен сага акча берейин, бирок 100 сом эле беремин деген бир чекти коюп, эркиндик менен чек коюунун балансын салышыбыз керек. Өтө катуу агрессивдүү тарбиялаган, катуу тийген, өтө катуу кармаган балдар эртең эрезеге жетет, алга да бойго жетет, ал дагы өзүнүн оюн алып чыкканда ал ата-энесин сыйлабай калат. Ал мээрим менен, жылуулук менен байланышкан мамилелер жок болгон болот. Ата-энеси күйбөйт деле, себеби андан жакшы мамилени, жылуулукту көрбөдү да. Анан аны кайтарбайт да, ал жок, күйбөйт деле, боору оорубайт. Ошого айтып атат, бир эне баласын ошентип аябай катуу тарбиялаган экен, үйдө айткан кылып жүрүптүр, бирок 20-га чыкканда окууга да кызыкпаптыр дагы, Россияга кетип калыптыр. Россияга кеткенден ошол бойдон апасына чалбай да коюптур, анан бирөөлөрдөн угуптур, бир келиндин үстүнө кирип алып, ал үйлөнүптүр баласы. Ал балам эмне деп чоңойттум эле? Мен өтө катуу тарбиялап чоңойтсом, чалып да койбойт, үйлөнгөн имиш. Менин күтүүлөрүм, армандарым, менин ниеттерим каякта калды? Мен бир жакшынакай кыз таап жүрөмүн, жакшы үйлөнсө деп жүрөмүн, бирок ал апасы менен мамилени кылбай койгон. Чоңойгонго чейин бала ата-энеден коркот, ата-энеге көз каранды болот, бирок чоңойгондон кийин өзүнүн билгенин кылат. Ошондо эгер жакшы мамиле, баланын сезимдерин түшүнгөн, адамдык мамиле болсо, бала ата-энесин кийин түшүнөт. Кой, апам айтып атат, шуну кылайын, бул атама жакпайт, кылбай эле коеюн деп көңүлүн карайт. Аны карабай өтө катуу тарбиялаганда баланын мээри катып калат, жүрөгү таш болуп калат дагы, ата-энесине дагы мээрим бербей калат. Бирок ошол эле учурда анда такыр урушпашыбыз керек экен, эч нерседен жок дебешибиз керек экен, каалаганын алып берип, эч арманы жок чоңойсун, бактылуу балалык болсун деген дагы туура эмес. Себеби бул жашоо, реалдуу жашоодо баары эле сонун болуп биз каалагандай боло бербейт. Анан балада бул болот, бул болбойт деген чекти көрсөтүшүбүз керек. Чекти сөзсүз эле уруп, башына тарс коюп эмес. Болбойт. Мен сага ушунча сом эле беремин. Саат 6-га чейин эле жүрөсүң. Же ушундай болот, андай кылганга болот, бул кылганга болбойт деп кичинекейинен көндүрсөк, бала ал чекти текшерип көрөт, кылбай көрөт, аны бузуп көрөт, бирок ошол чекти биз туруктуу карманышыбыз керек. Бирок спокойно деп коет, жай, аны эмоцияга алдырбай эле, анан түшүндүрүү менен, анан качан бала менен ата-эне өз эмоцияга берилип кеткенде, азыр 1 сааттан кийин сүйлөшөлү, мен дагы кызуу, сен дагы ачууланып атасың, мага капа болуп атасың, биз өзүбүзгө келип анан сүйлөшөбүз деш керек болот. Ошондо анан балага бирок баары бир чек коюлушун, баланын 1 жашынан баштап эле чек коюлат. Атасын урбаганга, апасына түкүрбөгөнгө, барып теппегенге, ушуга окшогон нерселер бул кичинесинде боло берет, кийин чоңойгондо эси кирет, чоңойгондо анан үйрөнөт дегенде кеч калабыз. Манипуляция кылып, мага бир кукуруз алып бересиң деп 1 саат ыйласа, деп анан кийин түнү саат 1-де кукурузду издеп жөнөшөт. Мындай болбойт да. Бала болбойт дегенде түнү магазиндер жабылат. Эртең жейсиң дегенге адам өзүнүн кичинекейинен алган тажрыйбасына таянып анан адеп убакытта уктуулойт.
түнү банан издеп кетишет. Себеби балам жиндилик кылып атат. Жиндилик кылса 1 саат ыйлап болбойт дегенге көнөт бала. Бала ар бир нерсеге көнөт. Анан жиндилик кылып көрөт, истерика кылып көрөт, манипуляция кылып көрөт. Дароо ошоло чек коюп болбойт мындай. Биздин үйдө сөгүнбөйт. Экинчи сөгүнбөгөн. Бала сөнгөн үйрөнүп келди. Биринчи жолу айтты. Бала айтпай акча алып үйрөндү. Ошону токтотуш керек. Биз баланын бул жаман адаттарын сөзсүз эле какшата коюп, башына коюп, уруп, денесине ушунчалык оору берип эмес, аң сезим менен жеткизип, аны айтып, түшүндүрсө, анан бала адамча эле сүйлөшсө деле түшүнгөнгө, ошону аткарганга, өзүн дагы карманганга, эмоциясын кармаганга, нафсин кармаганга, ушул бүт каалоолорун кичинекейинен кармаганга үйрөнөт. Биз ушуну кылып көрбөгөндүктөн ал билбейт. Анан түнү 3тө анан жаңжал салды, анан түнү менен конфет издеп кетишет. Ошо 1 жашта, 2 жаштагы бала түнү менен ата энесин конфет таптырса, эртең 17-18ге чыкканда мага лексус алып бересиң дейт да. Болбосо мен өлүп алам. Ал ата энесин баягы тамырын тартып сырын алып алган. Болот деген, болбойт дегенге көнбөй, өзүнүн айтканын кылдыр үйрөнүп калган. Оозунан чыккан нерселер ишке аша берген дагы болбой калат. Ошого баланс, ортодогу алтын ортолук деп коет, ушуну сакташыбыз керек. Анан кимди угабыз дегенде, өзүнүн балдары бар, өзүнүн балдарын тарбиялаган, чоң бизде тажрыйбалуу энелер бар, аталар бар, ошолорду уксак болот. Педагогдор бар, канча жыл мектепте иштеген, эмгеги сиңген, ошолорду уксак болот. Биздин өзүбүздүн салттуу, өзүнүн жүрүм турумунда деле, өзүнүн үй бүлөсүндө деле ушул өзү айтып аткан сөздөрдү карманган болсо. Себеби бир да баласы жок, анан балдарды укмуш кылыш керек деген каяктан алды ал. Себеби бала башка нерсени айтсак болот, адам баласы бул жандуу. Ал менен практика кылмай сайын ал жөнүндө бир нерсе айта албайбыз. Баарыбыз айтабыз, балалуу болгонгон чейин балам мындай тарбиялайм. Андай тарбиялайм. Менде мындай болбойт. Чындыкка келгенде бала менен иштешкенде башка реалдуулук болуп калат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн эле кыргыздын, өзүбүздүн салттуу, нарктуу, динибизге шайкеш келген, өзүбүздүн ишеним баалуулуктарга ылайык бала тарбиялоодогу кеңештерди уксак болот. Бирок эмне үчүн мурда урушуп, кыйкырып, бакырып эле тарбиялаганды туура көрүп, эми эле урушпагыла деп калды. Биз деле жаман адам болбодук го, биз деле жүрөбүз го бир жакшынакай болуп дегендер да болот. Бирок бул нерседе биз убагында биздин заманда ата энебиз аябай психологиялык жактан кыйынчылыктан улам ушкан да. Азыр бизде жашоо жакшы болуп атат, эч ким кир жуубай атат, кыйла эле Кудайга шүгүр. Анан ошондо деле балага агрессивдүү, мындай нормалдуу, жай, жакшынакай мамиле эмес, урушунган, аны кемсинткен, кыйкырынган, келекелеген мамиле болбошу керек да. Биз мындан ары дагы ура беребиз, уруша беребиз деген ниетте албашыбыз керек. Биз нормалдуу эле жүрөбүз деген адам агрессивдүү өзүн алып жүрөт, же болбосо өтө катуу өзүнө талап коет. Анан жанагы урушту, келтекти жеп өмүрү ушунчалык бузулган, өзүнүн жашоосу, турмушу бузулгандар ар кайсы жерде тентип жүрөт, же боңшолуп кетти, же ооруп жатат. Алар айта албайт да. Айтканын дагы эч ким укпайт. Мен жашоом бир жакшынакай деген эми жакшы болуп калгандыр. Жакшы эле болсун, бирок муну дальше алып кетпешибиз керек болот. Бала тарбиялоодо бул бала мал эмес, жандуу инсан бул. Ошол инсанды психологияда личностно ориентированный деп коет да. Биз бала личность катары кайсы бир инсан, кайсы бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар, эртең таланты бар, шыгы бар адам болот. Ошол мага кандай адам туш келди, Кудай мага кандай баланы берди деп биринчи анын табиятын изилдешибиз керек. Өтө назик, үлпүлдөк, үнү да акырын чыккан, бир нерсеге ыйлай берген, ушундай жашык болгон коркок, тартынчак балдар бар. Бирок аябай ички дүйнөсү бай, чыгармачыл. Бир нерселерди ойлоп таап, адамдар көп деле досторго кошулбайт, бирок ал өзүнүн дүйнөсүндө чыгармаларды жаратат. Бул бала эгер сизде болуп калса, аны лидер, активдүү, ушунчалык тоону жарган кайраттуу кыла албайсыз. Ошого биз биринчи эмнеден баштайбыз? Баланын табиятынан. Сизге 3 бала берди. 3 балаңыз кандай табиятта? 3 бала 3 кыл болот, 5 бала 5 кыл болот. Бирөөсүнө 1 айтсаң угат, бирөөсүнө 10 айтсаң да укпайт. Бирөөсү жарым айтсаң эле ыйлайт. Бирөөсүнө катуу айтсаң дагы кайра эле күлүп кете берет. Ошого биринчи табиятын аныктайбыз.
Буга бизге балдардын психологиясы жардам берет. Канча жашта бала кандай болот, анын темпераменти кандай болот, бала адамдын психотиби кандай болот. Бул жашоодо ар бир адамдын өзүнүн орду бар. Бирок ошол ордуну табыш үчүн ал адам ким? Сиз журналистикага ылайыкташкан адамсызбы? Же натуралисттик мал багып, аларды көбөйтө турган адамсызбы? Же сиз математиксизби? Же сиз химиядан өтө күчтүү, же архитектура өтө сонун дизайндарды жаратасызбы? Ар бир балада талант камтылган. Ошондуктан биринчи бул баланын потенциалын аныктоо, ички дүйнөсүн аныктоо. Экинчи, бала тарбиялоодо баланы кружокторго берип эле ушул талантын ачабыз, ийгиликтүү кылып анан ошол менен мактануу туура эмес. Балага мисалы кичинекейинен 2-3 жаштан баштап байкоо башталат. Эмнеге жөндөмдүү? Башына бир нерселерди чалып алып, өзүнчө эле дизайн, көйнөктөр кийип эле бир мода көрсөткөн кыздар болот. Же кичинесинен эле кээ бирки балдар кийимдерин таптаза коюп, ордуна тизип койгон балдар болот. Аны үйрөтпөсөң деле ушунун кандай өзгөчөлүгү бар? Кээ бирки баланын тили буудай койройт. Эс үйрөтөт, бүкөнтай ырындагыдай эле болуп калат. Кээ бирки бала такыр сүйлөбөйт, эч ким менен байланышпайт деле, бирок сонун нерселер жасап коет. Ушинтип таанышыбыз керек. Анан мектепке барар куракта аны бакчага берип, коомго аралаштырышыбыз керек. 1-класска бергенде биз ашыкча жүктөбүшүбүз керек. Эми бийге кызыккан, пластичность деп коет, аябай ийилчек кыздар бийге барамын, гимнастикага барамын дешет да, ошолорду алып барсак болот. Анан аябай энергиясы ашып ташкан, ушунчалык күчтүү шок балдар болот. Булар спортко жакын. Ушуларды 5-6 жаштан берсек болот. Алардын энергиясы ашып байкалган үчүн. 1-класста көбүнчө балдар биринчи тамга таануудан башталган оң. Азыр 12 жылдык болуп 6 жаштан болуп атат. Биринчи мектепке адаптация болсун. Анан 2-класстан баштап биз ийримдерди киргизе башташыбыз керек. Англис тил жана башка нерселерди эле 2-класстан баштап бала үйрөндү. Бир аз өзүн ырастап, анан тамганы үйрөнүп алды. Эми экинчи тил, экинчи нерсе. Азыр бизде деле мисалы кыргыз тили окутулган менен орус тили бар да. Орус класстарда кыргыз тили бар да. Анан англис тили да кошушат, анан кытай тилди кошушат, анан кийин таэквондого жазып коюшат да. Баланы 2-3 кружоктон ашык жазбайбыз. Ал дагы кызыгуусуна жараша. Мен ниет кылып койгонмун да, футболист болот деп. Өзүбүзчө эле биздин жеке өзүбүздүн ишке ашпай калган армандарыбызды, пландарыбызды, кыялдарыбызды балага жармаштырбашыбыз керек. Балада ошол нерсе чыгып атабы? Эгер чыгып атса макул, футболго кызыгып атабы, футболго барсын. Бизде эң идеалдуу түрдө бир спорттук, бир интеллектуалдык курс болсо өтө жакшы. Бул 1-2 класста. 1-класста дагы кээ бирки жеке менчик мектепте берилет да. Робототехника бар, анан шахмат бар бизде дегенге макул, бала кызыкса, бирок күч келбесин. Ар бир баланын өсүү динамикасы ар кыл. Бир балага 6-7 маселени берсең дагы жөлдө көтөрөт. Бир балага бир маселе дагы оор келет. Ошого карап индивидуально карашыбыз керек да. Бирок 2-класстан 2. Мисалы, футбол жана англис тил, же сууда сүзүү, анан араб тили, бир жагынан мейс иштете турган, бир жагынан спорттук болушу керек. Экөөнү бий жана математика, ушундай. Математика менен англис тил кылып экөөнү тең, эң кыйынга берип, айрыкча бизде мындай ката бар. Баарынан 5ке чыгыш керек. Менин балам баарын 5ке окуш керек. Биринчини алыш керек. Эмнеге салыштырып? Мен биринчи болушум керек дегенде бул бала тарбия, баланын өнүккөнү эмес, менсинүү бар. Көрүнүү, элге көрүнүү. Эл эмне дейт, сонун деп макташса экен деген болот. Биз өзүбүзгө ушинтип аныкташыбыз керек. Мен ошону каалап атам, же баламдын чыныгы бактылуулугун каалап атам. Андан чоң адамдар, сиз мисалы өзүңүз жакшы Куран жата албай калгансыз, анан баланы кичинесинен эле урушуп атып Куран жаташыңыз мүмкүн. Кээ бирки адамдар өзү гимнастикага барбай калган, арман калган, анан небересин гимнастикага байлап койгондор бар. Бул туура эмес болуп калат. Бул адамдын өмүрү менен ойногондук болуп калат да. Анан 2-3 класстан баштап, анан баланын мүмкүнчүлүгүнө жашап ушунчалык эле ар тараптуу өнүгүп атса 3-кружокту жазсак болот. Жеке менчик мектептерде 1-2-3 тандаганга бар, андан ашырбаш керек. Балага анан 7 жашка чейин баланын кыла турган иши бул оюн. Бирок бул оюн бул ойнобой эле кой эмес. Оюн менен ал дүйнөнү тааныйт. Оюн менен жашоону модельдештирет. Апасы кызы болуп ойнойт, атасы кызына сатуучу болуп, дүйнөнү ролевой сюжетный игры деп коет. Ролдук, сюжеттик оюн менен
өзүнө кабыл алып атат. Анан мектепке барды. Мектепке баргандан кийин бала окуу жана оюн болот. Ошого 1 класстан 4 класска чейин ар бир бала ушул кружоктон сырткары 1–1,5–2 саат бош убактысын беришибиз керек. Ойногонго, досу менен ойногонго, өзүнүн кызыккан бир нерсесин ойногонго. Биз ошону дагы уурдап, эмне кыласың аны? Пайдалуураак андан көрө эмеге бар, буга бар деп баланы такыр бошотпой койгондо бала эч нерсесин укпай коет. Андан көрө бала мисалы жөнөкөй мектепте окуса 1ге чейин окуйт, түшкө чейин же 1ден кийин окуйт. Ошол убакта 1–2 кружокко жаздырабыз баланын кызыгуусу боюнча. Анан жеке менчик болсо эртеден баштап 5ке чейин окуйт, бирок 5те келгенден кийин 1–2 саат ойносун бала. Бала оюнга тоюп өзүн бүт могул сабак деле алар үчүн нагрузка. Сабак деле тартип баардык нерседе өзүн ушунчалык чектеп жүрөт да чыккандан кийин 1–2 саат ойногондо баланын кадимкидей мээси эс алат. Биз качан спорт менен машыкканда мээ эс алат. Мээ аябай иштегенде дене бир аз эс алып турат да, ушундай бири бири менен шайкеш иштешибиз керек. Анан 4–5 класстан баштап, 5ке өткөндө программа татаалдашат. Биз баланы 5-класста дагы колдошубуз керек болот. Себеби 4кө чейин бир мугалим, 5тен кийин эле дароо эле 2–3 барак параграф, анан ар кандай мугалимдер ошондо бир аз колдоп, баланын өз алдын чалуулугун берип коюшат. Математикада билбейм, өзү окуйсуң, башкадан башка деп анан балага жарым жыл адаптация керек болуп калат. Анан 5-класста да тыга бербей, 5–6 класстан баштап баланын кызыгуусуна жараша өзгөртүш керек. Жана кээ бир катачылыктар бар. Мен баламды комузга жаздырып барган, кыйраткан жок. Эми пианиного барат экен, анда эле кыйратпайт. Сен бир нерседен адашса, бала бир курска жазылып көрүп, ага жакпай калса, ошону өмүр бою мойнуна асып, анда эле кыйратпайсың. Жок, биз балага изденүүдө тоскоол болбой, ага барып көрсүн. Ага кызыгабы? Алып кетет. Кызыкпайбы? Калып кетет. Дагы башкага барып көрсүн. Буга барып көрсүн, буга барып көрсүн. Чоңоюп, бой жетилгенге чейин бала адашса, тандаса, ага кечиримдүү ошол учурда тандап алсын. Аябай кызыкты, гитара деди, башка деди, барып көрсүн. Кызыкса алып кетет, кызыкпаса, балада кызыгуучулук кээде убактылуу болот да. Айрыкча мына 13 жашка чейин ар нерсеге кызыгат. Көпчүлүк бала футболист болом дейт, бирок футболист болуп чыгышы күмөн. Ошого 13 жашка чейин бала кызыгуусун арттырып, ар кандай курста өзүн сынап көрсүн. Бирок 13 жаштан кийин балдарда көбүнчө чыныгы кызыгуу башталат. Кийин кесипке багытталуу. Мен ким болом? Кайсы жакта алып келем? Ошондо дагы биз кылдат мамиле жасап, баарын эле айтиге жаза бербей, баланы өзүнүн жөндөмүнө, кызыгууна карата. Бирөө дизайнга жакшы, бирөө чыгармачылыкка, бирөө жакшы ырдайт, бирөө журналистика. Ошону психологиялык изилдөөлөр менен, тесттер менен баланын кызыкчылыгына карап берсе, бала ачылат. Бизде футболго кызыккан баланы такыр футболго барбайсың, кечке окуйсуң, сүрөт тартасың деп койсо болбой калат да. Ушуга биз жетектешибиз керек. Салттуу тарбиялоодогу биздеги кетирилген 3 катарын айтайын. Биз кыргыз элибиз аябай түптүү жана өзүбүздүн философиялык баалуулуктарыбыз бар. Бала тарбиясына, инсан тарбиясына көңүл бурган ата-бабаларыбыздын өрнөктүү бизге кеңештери бар. Бирок ошол эле учурда бизде бир аз заманыбызга туура келбей калган, биз бир аз оңдой турган болгон кемчиликтер, каталар дагы бар. Бул стереотип деп дагы аталат, бизге көнүп калган түшүнүктөр. Мунун биринчиси, биз бала тарбиялоодо массалык эле түрдө бала тарбиясы дегенде баланы урушуш керек. Башташ керек, бакырыш керек, бир аз топ зала уруп коюш керек деген бар. Муну мен магистрлик диссертациямда дагы изилдөө аркылуу аныктадым. Апалардын, аталар да кошулбайт, апалардын дагы 67–70% бала тарбиялоо дегенде аны уруш керек деп эсептейт. Урушуш керек, катуу коркутуш керек деп. Бул биздин чыныгы туура педагогикалык тарбияда туура келбейт. Бирок антпесе бала тарбияланат беле? Катуу айтпаса каякта болот деп баарыбыз ошентебиз. Себеби биз ошентип чоңойгонбуз. Коркуу менен чоңойгонбуз да. Бул деген сөз кээде ашып кеткенде балдар ата-энесине мээримсиз, азыркы балдар баш бербей, ал эмес кыздар баш бербей, анан эмне кылышын билбей, кыз үйдөн качып кетип, баласы үйдөн качып кетип, өзүнө кол салып, ошого алып келип атат.
Ошондуктан бул жерде биринчи катачылык биз бала тарбиялоонун жолдорун, өзүнүн ыкмаларын, жашына карата кеңештерин үйрөнүшүбүз керек болуп калды. Жөн эле тамак бышыруунун, салаттын деле өзүнүн эрежеси, рецепти бар. Ошондой эле бала тарбиялоонун эрежесин биз өзүнүн кыргыздардын ишенимдерибизге, менталитетибизге ылайык түзүшүбүз керек. Биз бул менен баланы ээн баш, бей баш кылып эмес, демократия деп ашынып кетип эмес, ошол эле учурда аксакалдарды сыйлоо, өзүбүздөн чоңду сыйлоо, ата-энени тутууну, идеологияны эске алып, бирок балага катуу, агрессивдүү мамиле менен анын көңүлүн орто, айрыкча жаш кезинде балага таасир калтыруу күчтүү да. Бул балага бакырып, кыйкырып тарбиялаганда баланын эки жолу болот. Кээ бирки балдар сезимтал, өзү жумшак, табияты жакшы балдар сынып калат. Сиз айткандай тартынып, коркунуп, мына өзүнүн оюнда эле ушукпай эле коеюнчу, айтпай эле коеюнчу, ката болуп калсачы, анан элим эмне дейт, эмне деп калат, тынч эле айтпай эле койсун. Айрыкча бул эркек балдарга чоң жоготуу, себеби лидерлик сапат, активдүүлүк, өзүнүн демилгелүүлүгүн алып чыкпай, аркага калып, аркага кетенчиктүү, андан кыздар чыйрак болуп чыкканы азыр басымдуулук кылып атат да. Бул балдар өмүр бою коркуу менен жашап калат. Өзүнүн оюн да айта албайт. Бул кыргыз класста окуган балдарда көбүрөөк байкалганы дагы бизге маалым болду. Орус класстагылар өздөрүн айтышат, алар деле раскрепощенный деп өзү каалаганын кылып үйрөнүп калган, бирок алар да чектен чыгып кетет кээде. Өтө эле ээн баштык да байкалып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде биз балдарды сындырып албашыбыз керек. Айрыкча сезимтал балдарды. Кичинекей бала дайыма апасын жакшы көрөт. Бир гүлдү көрсө алып келет ошол маалда. Кийин барган сайын анын жүрөгүн биз каттап коебуз же коркутуп коебуз. Өлө келип атат, итке салып берем, бала кылбай коем деп өзүбүз ошентип уктап атканда балага коркуу сезимин салабыз. Экинчи, бул балдар нар жагынан өжөр. Нар жагынан күчтүү, табияты күчтүү балдар ата-энеси катуу тийгенде ата-энесине каршылык көрсөтүп атып, акыры ошо үйрөнүп калат да. Каршылык иммунитет болуп, кадимкидей каршылык көрсөтө берип, ал акыры безерип калат. Өзү агрессивдүү болуп калат. Ата-энеси кантип катуу кармаса, ошондой катуу агрессивдүү болот. Кийин анан ата-энеси алдан тайганда ата-энесине сүйлөбөй эле коюңуз. Мен өзүм билем. Кандай тон менен сүйлөсө ошондой. Муну көп апалар байкашат. Чоң кызыбызды, чоң балабызды катуу кармаганда, ал өзүнүн инилерине ата-энеси кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылат. Өзүн эле копиялайт да. Балада чоң адамды тууроо, айрыкча ата-энени тууроо. Ата-энени баягы 2-3 жаштагы бала унчукпай эле ойноп отургандай сезилет да. Анан биз бул билбейт али. Ой, чоңойгондо анан билет дейбиз го. Жок, ал баарын запись жазып аткан болот. Ошол нерсени өзүнө кабыл алып, анан ошону кийин билбеген абалда кайталайт. Бул 7 жашка чейин өтө катуу сиңет. Бир 11-12 жашка чейин дагы бала ошол таасирдин астында болот. Анан баш көтөрүп чыгат. Бирок баш көтөрүп чыкканда ата-энесин сыйлабаган, ата-энесине корс сүйлөгөн, орой сүйлөгөн балдар болуп калат. Бул эң чоң азыр кыргыз элибиздеги бала тарбиялоодогу көп колдонулган бирок катачылык болуп саналат. Экинчи катачылык бул көп эле балдарды ээн баш, анан өтө эле эркин кармап коюп атабыз. Азыр балдар каалаганын кылыш керек, мен кыйналып жашаганмын, мендей бир нерсеге зарыгып чоңойбосун, ушундай белен болуп баарын даяр кылып берип, комфорт кылып, баланы да жеткизип коюп мектепке. Жок, айрыкча эркек баланы. Кыз балдарга колдоо жана кам көрүү керек. Алардын коопсуздугун сактоо керек. Бирок эркек балдарды тың кылып, чыйрак кылып чыгарыш үчүн өзү барып келсин. Айрыкча 5-класстан кийин бала өзү барып келип үйрөнүш керек. Үйдөгү малалды, башка нерсени. Үйдөгү кичинекей жоопкерчиликтүү ишти бир балага биз жүктөшүбүз керек. Ошону аткарып көрүш керек. Анан кыйналдым десе эле аны кылып бере калып, ой, чарчадым десе эле муну кылып бере калып, балам чарчабасын, эч кыйынчылык көрбөсүн деген ата-эне адашат. Себеби бала кыйынчылыктан бышат. Ошону көрөт, аны жеңип чыгып, мына майда-майда кыйынчылыкты, тоскоолдукту жеңген бала кийин чоң тоскоолдукка даяр болуп калат да. Ошого детоцентризм дейт. Баланы биротоло эле алаканына салып алып, күн тийбесин, ушундай мурун айтты эле го, күн тийбеген жерге бакканмын дегендей кылганыбыз бул гиперопека. Анан мугалимдер сени урушпадыбы?
Бакчада деле тарбия сен урбадыбы деп ата энеси дароо эле ушинтип койгон. А негизи эмне болду, кандай болуп атат балам, күнүң кандай өттү дегенди эске алышыбыз керек. Бир отур эле төтөлөп, бөпөлөп, балага баарын белең кылган баланын эртең бош болуп чыгышына, эч кандай кыйынчылыкты жеңе албашына түрткү болот экен. Үчүнчү, бала тарбиялоодогу азыркы катачылык биздин ата энелер ушул телефон, гаджеттин баланын мээсин бузуп атканын билбей атышат. Билбеген абалда мына жасалма интеллект, соц тармак, телефондогу оюндар биз байкабай эле күн өтүп атат да. Бала телефондо отурат, тамак жеп атат, жедиңби, сабакка бардың, анан телефон чукуп отура берет, анан биз өзүбүз телефон чукуп отура беребиз. Анан бала барган сайын телефонго кирип кетет, же телефондогу нерселерди көрүп, анан кызы такыр эле башкача болуп чыгып атат. Баласы такыр эле башкача болуп чыгып атса, анан каяктан бул? Мен антип тарбия бербедим эле го. Мен мынтип эле айтчумун дейбиз. Бирок бул жерде биз балага үйрөтпөй, телефонго көбүрөөк убакыт кетип атат. Телефон аны тарбиялап коюп атканын байкабай атабыз. Анан балдардын мээси жандуу чөйрөдө, табигый чөйрөдө адам менен мамиле кылып, бир кыйынчылык чечип, анан могул өспүрүм курактан кийин кайсы бир адамга шакирт түшүп, же бир ишти аткарып өнүгүш керек да. Алар болсо телефондо эле отурса, телефондон футболдон чемпион болот. Корого чыгып топ тебе алабы? Ушул нерсени ишке ашырыбыз керек. Биз сергек жашоо образын баланын ар бир адам өзүнүн ишин кылыш керек. Бирок эс алууга 1-2 саат коюш керек. Ашырып бербеш керек да. Телефонду 5-класстан өйдө өспүрүм курак алып беришибизге туура келет. Ансыз болбойт. Бирок телефонго чейин баланын жашоосун кызытарлык деңгээлде уюштуруп беришибиз керек. Мында атайын ошого мен өзүм жетекчилигимде бала тарбиялоо боюнча атайын курстарды алып чыкканбыз. Ар бир ата эне окуш керек. Окугандан кийин биз муну билбей эле канча ката кетириппиз. Муну эмне кылабыз деп айтышат да. Бул мындай турбайбы? Башынан баштаса оңой турбайбы? Ой жаштар окугулачы. Силер 10 жыл мурун каякта элеңер деп айтышат да. Ошондуктан бала тарбиялоодо дагы азыркы заманда кошумча билим өзүнүн жол жобосу керек болуп калды. Эң оңою бул онлайн бала тарбиялоо курстарын окуп, баласынын жашына карата кеңештер алуу.